Союз учурунда жаш муундар арасында ким болосун десе, дароо эле мугалим болом деп сыймыктануу менен жооп айта салган жаштар четтен табылчу. Азыр заман агымына жарашабы же мугалимдик кесиптин түмөн түйшүгү оордук кылабы? Айтор бул кесипти тандагандар анча көп эмес. Ушул өткөн мезгилде агартуу кызматын аркалап, үй бүлөсү менен ушул кесипке сүңгүп кирип, бир эле мугалим болбостон, дагы бир жооптуу кызматта ак кызмат өтөп, биринчи полковник атанган Ат башы районунун белгилүү инсаны маркум Аман Иманбердиев тууралуу бүгүнкү көрсөтүүбүздө сөз кылмакчыбыз. Бул киши ошол Ат башы районунда туулуп өсүп, анан кыйынчылык убакта эл сыяктуу окууга барып, окуп, андан кийин анан мугалим болуп иштеп, өзү негизи тарыхчы мугалим экен. Андан кийин анан көп жылдар бою мурунку Союз мезгилинде 54 точка бар экен, ушул СССР боюнча. Ошонун бирөө болгон Торгат таможненин 20 жылдан ашуун жетектеп, полковник чинине чейин жетип, анан ушул Кытай менен мамилебиз ичине сууган мезгилде ошол өткөрүп берген экен, ал Торгат таможнеде жоюлган экен. Эми атам жөнүндө айтсам, бир маселе айткым келет. Окууга 49-жылы жөнөп калыптыр да. Анан мени да окууга бар, бул окуу, тиги окуу деп кеп болгондо анан балам деп бир айтканы эсимде. Ушуну айткым келет. Кийинки муундар да туура түшүнсүн. Ушул окууга бензовоздун үстүнө Бишкек шаарына, мурунку Фрунзе шаарына, бензовоздун үстүнө мындай чырмап койгон жипти аргамчыны кармап отуруп, анан ушул окууга барган биринчи жолу деп айтаар эле. Анан Бишкекке, Фрунзеге жеткенде топ өтүп эле буттар тырышып калыптыр, түшүп калдым деп бизге айтаар эле. Ушундай кыйынчылыкты көрдүк эле, анан силердин заманыңар жакшы деп. Анан эми экинчи бир атам жөнүндө эскере турган нерсе, балда чакасынын баарын баарыбызга күйүмдүү адам эле баарыбызды окутуп, бир баласын, 7 баласын бирөөнү да калтырбай жогорку билимдүү кылып, ушу камкордук көрдү. Анан экинчиден эми ушул мекен үчүн иштеди, көптөгөн мамлекеттик сыйлыктарды алды, медальдарга татыктуу болду. Анан бир жолкусун айткым келет. Ушул Торгат таможнеинде инспектор эле болуп баштаган экен. Ошол инспектор болуп иштеп турган убагында түнкү саат 12-де жол жабылчу экен, анан сменди өткөрүш экен. Мына ошол мезгилде сменни өткөрүп, мурунку эски Торгатта болгон окуя экен. Ошол жерден эки жакты карап, анан эми үйгө кирип жатайын деп баратса, алыстан жылтылдаган бир тамеки чегип аткан отту көрөт. Анан бул эмне болду деп, анан акырын ошол жака чейин басып барып тыңшаса, башкача тилде сүйлөп аткан болот баягы жер. Анан булар кимдер болду эми деп анан санаса, карааны 7 киши экен. Мен жалгыз ала албайм го деп анан заставка келип, заставтан часовойду эшитип алып барып, анан колуң көтөр деп баягы кыйкырып атып көккө мылтыкты. Анан кармаптыр көрсө, кийин аябай көп награда келди атама. Ушу 7 нарушитель границы Кытайдан качып келаткан адамдарды кармаган экен. Анан ушундай көп жакшы жактары бар, өзү кичипейил, ак көңүл, өтө бадаңдаган адам эле. Анан эл эмгегин көп эле кишилер айтат. Ким баласың десе, мен Аман Иманбердиевдин баласымын десем, жакшы адамдын баласы турбайсың деп калар эле мен кичинемде. Анан кийин эл туура көрүп, ушул эмгеге баалап, кичинекей бир Ат башынын көчөсүнө, курулуш көчөсү экен, ошого наамын берди. Азыркы кезде ушул Кыргыз бажысында, таможнийда кийимдери, документтери тиешелүү, сүрөттөрү илинип турат. Кыргыз таможниги Союздун убагындагы биринчи полковник деп. Ошол Союздун убагында полковникке жетиш өтө оор маселе экен, билесиздер. Анан ушул
ушундай адам эле атабыз. Элине анча мынча болсо дагы түз мамилеси менен, чын ак ниети менен эмгегин өтөгөн адам болчу. Катуу тартип менен талбаган эмгекти талап кылган инсандын байбичеси дагы анын жеңилин жерден, оорун колдон алып, жардамын аяган жок. Балдарынын ар бирине жакындан көңүл буруп, татыктуу тарбия алуусуна көмөк көрсөткөн. 53-жылы баш кошконбуз. 97-жылы кайтыш болду. Ошого чейин бирге жашадык. Анан бул киши ошо мен иштегеним жок. Ошо үйдө балдар менен болуп эле балдарды бактым. Кесибиз бар эле? Кесибим жогорку мектепти бүткөм, ошо бойдон эле окубай калдым. Балдар болуп эле. Балдарына камкор, өзү эле жалгыз иштеди, ушу балдарды бакты, барыбызды. Эчтекеден кем кылган жок. Жакшы эле жашоодо жашап келдик. Эл катары. Өзүнүн билими биринчи, экинчиден ошол өзү адамга мамилеси жакшы болчу. Кимге болбосун жакшылык жасаганга аракет жасачу, ушундай. Кылган ишине да аябай мамилеси жакшы болчу. Балдарына мындай катуу айтып, бир баласын чекеге черткен эмес. Катуу айткан эмес, талап деле койчу эмес. Балдарын ушу жакшы окуганга ганакей окугула, жакшы окугула деп ошого талап кылчу. Балдары чоңойгондон тартып ушул өзү барып, өткөрүп ал кезде экзамен деген болчу эмес беле, жогорку окуу жайы. Өзү да айтып калчу, мени Ат Баш районунан 70 жаштан 7 жашка чейинки кишилер билет деп ошентип калчу. Ошол жерде баш көтөрүп иштеп, тинтип секретарь болгон Курманбек бар азыр. Башаршек деген бар эмес беле, Нурманбек. Ошонун баарын окуткан экен. Ошолордун баарын окуткан, баары эле агай врачтардын баарын окуткан. Ал өзү окуткан врачтардын деле көпчүлүгүн көзөтүп кетти. Карыке, Мамбеткадыр, Асек дегендер бар эле. Ошонун баары эле агай деп эле алдында неметип турчу. Мага деле аябай жакшы мамиле кылчу. Ошо балдары сыяктуу эле мага деле катуу айткычу эмес. Мындай какус-кокус дегенди билчү эмес. Өзү боорукер киши болчу. Ошо мен эмне айтсам, ошо менин тилим менен баарын ошондой жасачу. Аман Иманбердиев Ат Баш районунун борборундагы ушул үйдү өз колу менен тургузуп, бул үйдө далай кызыктуу күндөрүн өткөргөн. Артынан ата жолун улап кетчү бала чакасын билимдүү болушса деген тилек менен тарбиялап өстүрүп, тууруна кондурган. Мен эсимде бар эле бар, мен улуу кызымын, ушу агамдан кийинки папамдын улуу кызымын. Папам жүргөн турганы, иштегени, жумуштан келгени, кеткени, бизге жасаган мамилеси, сүйлөгөнү, отурганы, басканы баары эле көз алдымда турат. Ошо эртерээк кетип калды. Баарыбызды ошо 8-десин баарыбызды окутту, баарыбыз жогорку билимдүүбүз, иштеп жүрөбүз. Анан ушул кезибизди көрбөй кеткени өкүнүчтүү да. Ошол дагы шүгүр мамам бар. Папамды биз эле эмес, ушу эли, журту, ошо кошо иштешип жүргөн замандаштары баары эскерет. Эмгектен талчу эмес, бизди дагы ошого үйрөтчү. Окугула, иштегиле, тың болгула, жакшы иштегиле деп ошол сөздөрүн унутпайм, эсимде ар дайым. Кыздарын жакшы көрчү эле, өзгөчө. Жакшы кийимдерди алып берчү эле, ушу кичинекейибизден ушу Москвадан алып берчү эле кийимдерди. Балдары бүт ошо папамдын насаат сөздөрүн мен ойлойм, ушу аткарышты, ошонун берген тарбиясын жерге таштап, мындай атанын баласы деген наамды алып жүрүшөт деп мен ойлойм. Сыймыктанам агаларым менен, инилерим менен. Ошо папамдын айткан сөздөрүн, берген тарбиясын алып калышты. Үй бүлөсүнүн жердештеринин эскерүүсүнө караганда Ат Баш районунун эле эмес, жалпы эле Теңир Тоо жергесиндеги агартуу ишинин илгерилешине салым кошкон белгилүү инсандардын бири катары жана дагы эл турмушун оңдоого кандайдыр бир деңгээлде салым кошсом деген патриоттук сезим менен жашап, адамгерчиликтүү айкөл мамилеси менен замандаштарынын эсинде калган инсандын ысымы өзү жашап өткөн райондун борборунун чоң көчөсүнө коюлган. Ат Баш району боюнча карыялар кеңешинин төрагасымын.
Бұл Аман Иманбердиевичти болса 58-жылдан бері білем. Анткени 58-жылдан бері Ленин номер 1 орто мектебинде бирге иштедик. Ал историядан берди, мен кыргыз тилден бердим. Коллективдин арасында партиямдын секретары болду. Ал жакшы иштерди иштеди. Андан кийин ПТУга келди. ПТУда да жакшы иштеп жүрүп, жакшы көрсөткүчтөргө ээ болду. Мына андан кийин анын өзү bu taможный системасына кетти. Таможный системасында иштеп жүрүп, полковник деген ченге жетишти. Мына ушундай жетишкендиги үчүн кийин багаса болгондон кийин ушул көчө Иманбердиев Аман атындагы көчө болуп коюлду. Чындыгында кишинин эмгеги көп эле мугалимдик иште дагы, коомдук иште дагы, партиялык иште дагы чындыгында ак ниети менен эмгектенген адам алчу. Бүт өмүрүндө эл алдында айтарлык кызмат өтөгөн Аман Иманбердиевдин эмгеги бааланып, өкмөттүк деңгээлде көптөгөн сыйлыктардын ээси болгон. Түбөлүктүүлүктү ойлосоң, жеткиликтүү билимге ээ бол дегендей, өз чөйрөсүндөгү билим жолуна чек салып кеткен Аман Иманбердиевдин балдары эле эмес, неберелеринин бир тобу билим алуу жагдайын биринчи орунга коюшуп, агартуу кызматын аркалашат. Эми атам мугалим экен, биз дагы ушу мугалимдик кесипти тандап алып мугалим болуп иштедик. Менин бир туугандарымдан 4 карындашым, анан мен 5-өөбүз, бардыгыбыз 7 тууганбыз. 5-өөбүз тең мугалимбиз. Азыр 2 карындашым экөө тең илимдердин кандидаты, бирөө биология илимдеринин, бирөө филология илимдеринин кандидаты. Бир карындашым көп жылдар бою ушул ат башынын мектебинде окуу тарбия иштери боюнча орун басар болуп иштеп, пенсияда азыр да иштеп жатат. Өзүм дагы мугалимдик кесипти аркалап келем ушул кезге чейин. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин дегендей, эмгеги менен эл оозуна айтылып калчу инсандын улуу кичүүнү сыйлай билүүгө чакырган адамгерчилиги, баарына бирдей караган калыстык мамилеси кийинкилерге үлгү. Атабызды дайыма боорукер, кишиге ушундай жакшынакай мамилеси менен балдарына аяр мамиле жасаган адам катары баалайм. Айрыкча өзүнүн ушунчалык мээримдүүлүгү менен анан балдарынын келечегин көп жолу айтар эле. Ушу силердин адам болгонуңарды көрсөм, ушу силер чоңойсоңор, мен изимди издеген, жолумду жолдогон жакшы балдардан болсоңор деп тилек кылар эле. Дагы жакшынакай сапаттары өзүмдүн окуткан балдарымды ушунчалык жакшы көрөр эле, өзүнүн окутканда. Айтып келсек, биздин атактуу врачтар Асек Тунаевди, Карыке Момбеткадыров, ушундай көп атактуу врачтарды өзүм окуттум эле деп, ошолорго аябай сыймыктанар эле. Дайыма кеп салып, биз өзгөрүштө иштеп жүргөндө да ошо балдарыма тамак берем деп атайын врачтарды, жакшы аттуу врачтуу кишилердин баарына өзгөрүшкө алып барып тамак берди эле. Мен ушунчалык ыраазымын. Бардык кылган аракети, бардык жасаган иштери атабыздын ушу эл билди, элден айланайын. Ошон үчүн атабыздын аты ушу көчөгө берилди деп мен сыймыктанам да. Сыймыктанчу киши эле, бирок ошо балдарынын көп жакшылыктарын көрбөй кетти. Эгерде колубузда болсок, ушу мезгилде деле маңдайыбызга алып келип коет элек анан. Атабыз жөнүндө эстей турган көп учурлары көп да. Мен ал кишиге ушу күйөө бала катарында болгону менен, бирок ал киши ушул өз баласындай эле ошол бардык балдарына кандай мамиле кылса, бизге да ошондой мамиле кылат эле. Көпчүлүк учурда башкача айтканда алардан мындай бир өзгөчө дагы бир жакшы мамиле жасар эле. Ал кишинин көп эмгектери бар да. Мисалы мына өзүңүздөр билесиздер, ушу Торгар таможнясын, биринчи таможнясын ачып, ошол жерде иштеп, СССР жогорку таможнясынын отличниги, ошол учурда СССР чек ара кызматынын отличниги, ошондой эле Тышкы иштер министрлигинин ушу биринчи даражадагы кеңешчиси, анан анда сырткарда бир топ ардак грамоталардын ээси болчу. Абдан бир мындай бир так киши эле да. Ушул айткан сөздөрдүн баарысын ошол убагында эстеп калып, ошону так аткарчу эле да. Өзү бул тарыхчы катары балдарды тарбиялап өстүрүп, мамлекеттик кызматта да ушул жана чек ара кызматында
бир топ эмгектер жасаганда өзүңүздөр билесиздер, ал кезде союздун мезгили канчалык баягы тартипке, башка маселеге көңүл бурулчу, чек ара маселесине көңүл бурулчу. Экинчи бир нерсе ошол таможня дагы бир өзүнчө бир деңгээлге алып чыккан киши да. Бул кишинин эмгектери ушул Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук комитетинде ушул таможняда атайын музейинде өзүнүн баягы сыйлыктары коюлган. Бул жарыкчылыкта ачуу таттуу журмуш жолун аралап, жашоо үчүн күрөшүү, кез келгенде өмүр менен кош айтышуу турмуш мыйзамы. Эң башкысы адамзат пендеси үчүн канча жашаганда эмес, кандай жашаганда. Жөнөкөй турмуш кечирип, айтаарлык эмгек өтөгөн маркум Аман Иманбердиев өңдүү инсандарыбыздын артында калтырган изи кийинки муундардын бас өтчү жолу.